Assalamu alaikum, доктор Аманбаев YouTube каналының көрүүчүлөрү. Эч ойлоп көргөнсүздөрбү, эмнеге ичибиз катыйт, эмнеге ичибиз өтөт, жана дагы эмнеге ичибиз ооруйт. Бүгүн ушул суроолорго жооп берген аракет кылам. Ал эми кийинкиде болсо ушул нерселерден сактануу боюнча жана ооруган болсо кантип айыгуу керек, ушул суроолорго жооп берген аракет кылам. Демек, ичеги эки бөлүктөн турат. Көңдөй ооруган турбаны элестете бериңиздер. Ичинен суу өткөн турба сыяктуу эле, ичинен тамак аштар өтөт. Көңдөй ооруган эки бөлүктөн турат. Жоон ичеги жана ички ичеги. Жакшы билесиздер муну. Эмнеге жоон ичеги, эмнеге ички ичеги? Ички ичеги болгонунун себеби биз жеген тамак аштын пайдалуу курамы, керектүү болгон азык заттар канга жутулушу үчүн ичеги ичкерээк болуш керек. Ошондуктан ушундай болуп калган табияттан. Эмнеге жоон ичеги? Ушуга жооп берген аракет кылайын. Себеби тамак аштын калдыктары, каловый масса деп коебуз, керексиз болгон зыяндуу нерсенин баары сыртка чыгып кетиш керек. Ошол нерселерди чогултуу жана сыртка сүрүп чыгаруу кызматын жоон ичеги аткарат. Демек, көлөмдүүрөөк нерселерди топтоо кызматына ээ болгондуктан анын диаметри ички ичегиден караганда чоң болот. Ушул гана эки кызматына байланыштуу гана, ошо экөөнүн кызматына байланыштуу гана бири ичке, бири жоон болуп эсептелинет. Эмнеге ичибиз өтөт? Өтө көп себептер болушу мүмкүн. Жөнөкөй эле мисал менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мисалы, зыяндуу бир тамакты жеп алайын дейли. Же болбосо мөөнөтү өтүп кеткен нерсени жеп алайын дейли. Биз үчүн ал кооптуу. Жана муну биз сезбешибиз мүмкүн, бирок ичегибиз сезет. Демек, ал тезирээк бизди андан куткарганга аракет кылат. Мүмкүн болушунча тез иштеп, аны сыртка сүрүп чыгарат. Натыйжада биздин ичибиз өтөт. Ушул жөнөкөй түшүндүрүлүшү ушундай болуп саналат. Ошол нерсени, зыяндуу нерсени сүрүп чыгаруу үчүн тез иштейт. Демек, суюк боюнча сыртка чыгып кетет. Эми ичибиз катыганда эмне болот? Элестетип көрүңүз, кандайдыр бир тамак ашты, бышырылган, азыр бышырылган тамак ашты жебей коюп койсок, жөн гана муздаткычка дагы эмес, жөн эле коюп кое турган болсок, кечке чейин эч нерсе болбошу мүмкүн. Саарга чейин дагы эч нерсе болбошу мүмкүн. Бирок бир күндөн ашык, эки күндөн ашык туруп калса эмне болот? Өзүңүз билесиз. Өтө жаман нерсе болот. Ал зыяндуулуктун булагы болуп калат. Демек, ошол эле нерсени муздаткычка салып койсок, ал 2-3 күндөн ашык тура бериши мүмкүн жана жарамдуулугу сакталат. Ал эми ошол нерсе биздин жоон ичегибизден сыртка чыкпай туруп калса эмне болот? Элестетип көрүңүз. Жоон ичегинин ичиндеги температура 36 градустан жогору. Демек, ал эч кандай муздаткыч эмес. Зыяндуу болгон калдык ал жерде топтолуп турат. 2 күн турса, 3 күн турса, андан да ашык тура турган болсо эмне болот? Зыяндуу нерсе бара-бара организмге сиңе башташы мүмкүн жана өтө жаман ооруларга алып келиши толук ыктымал. Ошондуктан ич катуу дагы, ич өтүү дагы красный флаг деп коет. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылууга туура келген себептер болуп саналат. Эмнеге ичибиз ооруйт? Ушул суроого дагы жооп бергене аракет кылып көрөйүн. Биздин ичегилерибизде нервный окончание деп коет. Нервтин талчалары бар. Биз ошол жерде жоон ичеги, ички ичеги экөөнүнө тең көптөгөн аракеттер жүрөт. Мисалы, ал булчуңдуу орган болгондуктан жыйрылышы мүмкүн. Ошол жердеги тамак аштар жутулушу мүмкүн. Ушул кызматтардын бирөөсү аткарылбай калса, же болбосо жакшы аткарылбай аткан болсо, ошол нервный окончание аркылуу сигнал жөнөтүлөт жогоруга, мээге. Натыйжада ооруу белгиси байкалат. Ошондо биз сөзсүз түрдө кандайдыр бир аракетке барышыбыз керек. Ошол аркылуу маселенин чечимин таап, дарылансак, сөзсүз түрдө айыгып кетебиз. Андыктан көңүл кош болбоңуздар, өзүңүздөрдүн денеңиздерге сөзсүз түрдө
байкап туруңуздар. 2-3 күндөн ашык ич катып калса гастрентологко барыңыздар. Bir günde 4 жолдон ашык улуу зара кыла баштасаңыздар, анда дагы гастрентологко же терапевтке барсаңыздар, сиздерге туура дарылоонун ыкмасын сунуштап, нормалдуу жашоо образына кайтуу мүмкүнчүлүгүн берет.